балдар. Эми азыр бүгүнкү числону эсибизге салып алалы балдар. Бүгүнкү число кайсы эле? 14 апрель. 14-чү апрель. 14 апрель балдар. Күнгө кайсы күн? Шемби. 14 апрель кыргызча аталышын билебиз, а? Анда эмесе балдар, биз азыр сабакты баштаардан мурун өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алайлы. Ал үчүн биз жана жылмаю деген токтойбуз, а? Кара келиңиз. Азыр биз бири-бирибизге карап гана жылмай алайлычы, бири-бирибизге карап. Азаматсыңар. Эми силер акылдуу, сулуу көздөрүңөр менен мени карап мага жылмайт болчу. Балдар, мен жагымдуу болуп турамбы? Сулуу тартмакай бекем? Балдар, анда эмесе сабактын жүрүшүндө балдар, силер мага жылмайганыңар, сабакты өтүп мага жакшы жооп бергениңер үчүн мына мондай смайликтер жылмаюуларды эмне кылат силерге? Беребиз. Сабактын жүрүшүндө. Азыр биз бүгүнкү сабактын алтын эрежесин эсибизге салып алайлы, а? Жакшы кабыл алабыздагы эң жакшы үлгүлүү окуучуларды экенибизди көрсөтөбүз балдар. Балдар, азыр мекен табы сабагында мен эң сонун теманы өтөт экенбиз. Ага чейин мен силерге сабактын максаты жөнүндө айтып берип коеюн, а? Бүгүнкү сабакта экология эмне экенин үйрөнсөңөр, табияттын касиетин, анын жашоодогу маанисин, абанын жаратылыштын байлашын түшүнсөңөр, өз ой толгоолоруңорду далилдей айта алсаңар, ой жүгүртүү тааныңар өнүксө, жаратылышты коргоо милдеттүү жоопкерчилик экенин билсеңер, жаратылышты таза сактоого багыт алсаңар, бүгүнкү сабак максатына жетти деп ойлойм. Эми балдар, баалуу критерий. Силер мен түшүндүргөн сабакты, мени түшүндүргөндү гана жооп берсеңер, анда мен силерге 3 балл берем. Эгерде чыгармачылык менен ой толгооңор менен тапшырма аткарсаңар, мен силерге канча упай берет экен? 5. Демек, азыр сабакты баштаардан мурун балдар, биз кайсы планетада жашайбыз? Жер планетасында жашайбыз, а? Жер, ал эми бүгүнкү темабыз эмне экен? Азаматсыңар. Биз жердин маселелери деген сөзгө жакшы түшүнөбүз, а? Эми экология деген эмне экенин билесиңер, мына айтып көргүлөчү балдар. Экология деген билбесеңер, анда демек бүгүнкү сабакта экология жөнүндө жалпы жана кыска маалымат аласыздар балдар. Бүгүнкү темабыз жердин экологиялык маселелери. Экология деген балдар. Экология деген бул балдар грек тилинен алынган сөз экен балдар. Грек тилинен алгандагы экология деген сөздүн өзү грек термининен алгандагы ойкос, анан логос деген эки сөздөн алынды.
Түшүнүп атасыңар, экология деген сөз эки сөз айкашынан бири экен, бир маанини түшүндүрүп калат экен. Ойкос жана логос деген. Ойкос деген сөз балдар грек тилинде бизче которгондо ойкос деген үй, анан мекен деген түшүндүрөт экен. Ал эми логос деген илим. Эмне экен? Илим. Ойкос анан логос деген илим. Демек, бул сөздүн чечмелеши балдар үйдүн илими деген деп түзмө-түз которгондо эмне болуп калат экен? Үйдүн илими деп коет экен. Бирок биздин жалпы адамзаттын үйү эмне балдар? Жалпы адамзаттын үйү Жер планетасы. Туура. Жер планетасы биздин үйүбүз экен, жалпы адамзаттын. Демек экология деген жер жөнүндө эмне экен? Жер жөнүндө илим экен. Экология деген бала тарыхта илгертен эле ата бабаларыбыз, биздин ата бабаларыбыз экология илимине кайрылышкан. Үзгүлтүксүз өнүгүп келген илим. Бирок жай өнүккөн илим экен бала. Илимдер бар, ошол экология илими жай өнүгүп келаткан экен дагы, бирок азыркы убакытта балдар ушул экология илими дүркүрөп өсүп өнүгүп атат. Эмне үчүн? Себеби балдар бизде азыр мурун биз бала чак кезде Кыргызстанды эстериңер. Кыргызстанды мисал келтирейин. Бала чагыбызда Кыргызстан 4 миллион эле болгон экен. Канча болгон экен? 4 миллион болсо, азыр биз 6 миллионго жетип калыппыз. Азыр 6 миллион деп атасыңарбы? Угатасыңар, Ошол 6 миллион калп көбөйгөн сайын балдар, адамдар көбөйгөн сайын жаратылыш менен тыгыз байланыштуу болот экен дагы. Биз улам жашоо өткөн сайын өнүгүп атат экенбиз. Өнүккөн сайын эмне көбөйөт экен? Жердин экологиялык маселелери көбөйөт экен балдар. Мисалы үчүн биз бала чакта бир үйдө жок гана бир тамак бышырган эле плиткабыз бар болчу. Азыр деген тиричилик техникасы толуп кетти. Yok кетти. Толуп кетти. Үйдө баардыгы бар, телевизор бар, компьютер, холодильник, кир жуучу машина, тамак ысыта турган өзүнчө микроволновка дегендер бар. Ошолордун баары толуп отуруп балдар биз өнүккөн сайын бирок ошону өнүккөн сайын балдар ар бир өнүккөн сөйрөө үчүн бизге заводдор, фабрикалар керек деп экен. Мынакей. Көрөтөсүңөрбү? Завод, фабрикалар көбөйөт экен. Азыр улам заман өнүккөн сайын балдар машиналар көбөйөт атат. Машиналар көбөйөт. Азыр айылда ар бир үйдө эмне бар? Машина. Кээ гана үйдө мисалы үчүн 50 үй болсо, 50 үй түтүн болсо, ошонун 30 үйүндө эмне бар? Машина. Мынакей балдар, машина заман өнүккөн сайын биз жана чыгарган нерселерибиздин баары фабрикадан чыгат экен. Машиналар көбөйүп атат, машиналар көбөйүп атат. Анан биз ошолорду керек деген сайын балдар, мондай таза жаратылышыбызды балдар, мондай таштандырган эмне кылып атабыз? Таштандырабыз. Мынакей эми бул жер шаардын сырттан караганда шаардын көрүнүшү экен. Эмне экен? Шаардын көрүнүшү балдар. Шаар тумандап, канчалык завод фабриканын түтүндөрү, машинанын түтүндөрү, анан мондай көп таштандылар биригип келип бизге мондай акыбалга келет экенбиз да балдар. Эми аба булгана баштады. Эми карагыла балдар. Ногу эмне? Булчу. Күн мындай болот экен балдар. Биз жердин айланасында могу жерге чейин аба экен, таза аба экен. Эмне экен? Таза аба болуш керек экен. Эгер күн тийсе, күндүн нуру тийип, жерге тийип, кайра ошол күндүн нуру кайра космоско тарап кетиш керек экен. Бул жерде аба, таза аба болсо ошо тарап кетет экен. Эгерде бизди, жерди, жанагындай мондай газдар, мондай булганыш кыла берсек балдар, могу кычкылтектен турган абабыз көмүр газ кычкылына айланат экен. Айланат экен дагы могу күндөн тийген нур кайра сыртка чыга албай калат экен. Буну сыртка чыга албайт экен. Парникти билесиңерби? Парникти билесиңер, Парник эмне болот? Кантип өстүрөт? Парник барбы? Чүтөрөккө бар, Ошол жерде парникти жанагы капустанын, пияздын, помидордун көчөтүн отургузат дагы
турат? Пленка жабылат дагы, ал пленкадан мисалы үчүн күндүн нуру өтөт, ичинде жылуулук калат, бирок сыртка чыгарбайт да. Ошондой парниктүү эффект деген, парниктүү эффект деп коет. Бул эгер көмүр кычкыл газы көбөйүп кетип, кайра сыртка чыга албай калса, парниктүү эффект деген кубулуш пайда болот экен да. Натыйжада жер ысыйт экен дагы. Жана мухиттерди билесиңерби? Мекен тамды өтүп атабыз, мухиттер жанагы түндүк муз океаны деген жана муз каптап турган эме эмне болот экен? Эрий баштайт. Анан биздин ушул жерибиз бала экен коркунучта турду. Түшүнүңөрбү? Жер жок болуу коркунучунда турган экен бала. Эми биз Татыштандыларды азыркы заманда биз көп нерсени пайдаланып атабыз. Ар бир алган нерсесин сыртында эмне бар балдар? Пакет бар, мисалы үчүн муну биз мисалга келтирели, конфеттери алсак, конфетчи 5 килограмм деп алчу. Азыр эмнеге алып атат конфетти? Пакет бар. Эми печенье алсак да сыртында эмне бар? Заман өткөн сайын таштандылар көбөйө баштапты дагы. Мына ушундай булганычы байкуш жер таштандыга чөмүлө башташты. Балдар эме таштоо боюнча, таштанды таштоо боюнча Америка биринчи орунда турат экен. Америкага суктанабыз, барабыз, суктанабыз. Америкадан укмуш өлкө деп баары суктанып карайбыз. Укмуш биз дагы ушундай болсок деп. Бирок биздин Кыргызстандын өнкөйдө турганыбыз деле жакшы экен. Себеби дегенде биздин Кыргызстан өзүнүн жаратылышты сактап атат. Биздин жаратылыш эмне экен? Таза экен. Ал эми Америкада балдар bir жылда 90 миллион бөтөлкө ырыкталат экен таштанды. Жер бөтөлкөлөрдү билесизби? Ал ырыкталат экен. 50 миллион консерва сыртка ырыкталат экен. Bir жылда 25 миң телевизор ырыкташат экен. Бул үч эле нерсе экен, да? Үч эле нерсе. Үч нерсе ошол ташта отуруп байкуш жер өзүнө сиңире албайт экен таштанды. Кыйналат экен. Аны өзүнө сиңире албайт экен. Түшүнүңөрбү? Демек бүгүнкү тема боюнча кичине маалымат алдыңарбы? Алдыңар. Андан демек биз азыр өзүбүзчө ойлонобуз. Ойлонуп калдыңарбы? Жаратылышыбыз коркунучта турбайбы, жер коркунучта турбайбы, ойлонуп калдыңарбы? Ойлонуп калдыңар. Анда эмесе силердин чарчаганыңарга билип калды. Азыр биз эс алуу минутасын эмне кылып алайлы? Жасайбыз, Кана кеттик балдар. Кана. Колду көтөр асманга, бирок бутту жылдыр бар. Шамал тийген дарактар эки жакка кыймылда. Бир дегенде секирип, эки дегенде токтойбуз, топулдаган топ болуп отурабыз. Bir, iki, üç, oturabızsız. Балдар, азыр мен сабакты түшүндүрүп бүттүм, Азыр биздин жердин экологиялык маселелери кичинекей 25 мүнөттүк сабакка батпайт. Ошон үчүн мен азыр айткан жалпы кыскача маалыматка ээ болуңар деп ойлойм. Азыр бүгүн жекече баалоо эмес, балдар, топтук баалоо болот. Анын үчүн силер жакшылап аракет кылышыңар керек. Азыр менин темага түшүндүкпү? Түшүнсөңөр алдыңарда светофор түстөр турат, кызыл түз эч нерсе түшүнгөн жокмун, сары түз анча түшүнгөн жокмун, жашыл болсо абдан жакшы түшүндүм деген түшүндүрөт. Анда эмесе мен түшүндүм дегенде өзүңөрдүн оюңарды далилдеш үчүн мага көтөрүп коюңар, эгер түшүнгөн жокмун десе, сурооңорду даярдап туруп анан көтөрүп коюңар. Түшүнүңөрбү балдар? Жашыл эмне түшүндүрөт?
Sen ne olduğuna düşünmüyor musun? Söz var. Ekologiya deb kim aytib topadi? Men ne dedim? Grek tilinden alıngan. Ek sözden turup bir sözü biriktirip bergen ekenizga. Oikos degan söz bu uy meken degan tushuntirib ekan. Logos degan ilim. Demek biz söz qo'shganda uy jönündө ilim bo'lsa, biroq bizning uy ne dedik? Bizim canlılarımızın büyüğü ne gel? Cer ekan, cer planetası bizim büyüğüz der. Oşol cer jönündө ilim ketmosun. Ekologiya ne gel? Cer jönündө ilim. Demek жердин экологиялык жаратылыш деп айтсак болот да, мисалы. Жердин жаратылыш маселелери. Мондай абалар эмне баштаптыр бизде? Мондай таза жашынакай жаратылышыбызды эмне баштаптырбыз? Zaman өткен сайын азыр мен силерге 3 топко бөлүп турасыңар. Азыр мен 3 топту мындай деп атам келип атат. Бирөөсүн жер, силер жер болду, жер деген топ болду. Силер аба, анан суу. Түшүнүңөрбү? Ошол жөнүндө мен силерге класс деп атам.
liderler var da. Ana böyle şeyler da bırak geç çay versin. Janjanlarla görüştük. Taşlar vardı, taşlar var. Tokoyuyordu, örtüyordu. Fabrikanın tütünlerini azalttı. Fabrikanın tütünlerini azaltsak o? Fabrikanın tütünlerini size 않잖아요. 컵에서 잘 봐야 근데 중요한 사람 잡겠구나. 마시나라도 azaltı gerek. Tokoları da örtmek gerek. Maşinalar kaç azaltı? Maşinalar böyle sayı tutunca görmeye başlıyor. Maşinalar kaç azaltı olsun? Taşlanma gerek. Fabrikalarda tütünün azaltı Ana üçüncü top. Suyunu kayıtıp saklıyor gerek. Birinci şişeleri taşlamak gerek. Uğurlu gazlarda topluyor gerek. Uğur gazları ne gerek? Suya tutmuş gerek dedi. Uğur gazları neler var? Benzin. Kaç tane da uğur tutmuyor? Suyunu toplamak gerek. Benzini topluyor gerek. Bir su topluyor gerek. Sonra taşlarını taşlamak gerek. Bütçüga demek bağlar bir karar bir karar demek bağlar biz бүгүнкү азыр силер жазган эреже жалпы бири-бирине окшош келип экен. Баарыбыз эле эмне дедик? Таштарды таштабашыбыз керек. Фабрикадагы түтүндөрдү азайтышыбыз керек дедиңер, а? Сууга таштарды таштабаш керек. Токойлорду кыйбаш керек деп эмне кылдык баарыбыз? Жалпы эреже болуп калды. Эми силерге балдар демек болду жараткыч бири-бири менен эмне экен? Байланышкен бири-бири менен байланышкен, а? Ава булганса суу да булган. Суу булганса ава да булган экен. Ал эми суу ава булганса жер булган экен. Демек биздин эрежебиз эмне болду? Окшош болду, а? Эми силерге жалпы эрежени айта кетейин. Балдар, ашыкча кагаз целлофан сатып албаш керек. Кагаздын эки бетине тең жазылган балдар. Көрдүңөрбү? Жердин экологиялык маселелерге биз сарамжал жана немистер барбы? Ошондой сарамжал болушубуз керек экен балдар. Анан сууну пайдаланууда дагы энергетиканы үнөмдөшүбүз керек. Жөн эле светти күзүп койбой же кечки телевизорду жөн гана сайып коюп, биз эмнеге кетирип атырбыз? Жаратылышка ошол. Бир эле энергетика эмес, жаратылышка дагы зыян келет экен, а? Анан экинчиси колдонгон кагаздарыбыз аябай көп болуп кетти азыр, а? Колдонгон кагаздарды балдар. Менин оюмча айылга ар бир айылга кагаз ала турган жер макулатура ачып койсо жакшы болмок да. Макулатура деген жана кагазды тапшыруучу жай экен. Биз ар бир эмебизди өрттөп жатабыз, а? Ар бир баракты өрттөнгөн сайын балдар ошол ар бир барак дарактан келет экен. Даракты кыйып, даракты билесиңерби? Токойду кыйып турган кагаз неден жасалат? Дарактан, жыгачтан жасалат, а? Биз ошол ар бир даракты үнөмдөсөк, ар бирибиз. Мен үнөмдөсөм деп, ушу өнүкөп беле, башкалар деле колдонуп атпайбы дебиш керек экен. Ар бирибиз эмне кылышыбыз керек экен? Үнөмдөшүбүз керек экен. Үнөмдөгөндө биз жаратылышка пайда кетирип атабыз. Биз кагазды азыраак сатып алып келебиз да, кагаздарды. Кагаздар Демек, мен дарактар азайышты. ошондой.
колундан келишинче бакыт тиктим. Биз жаратылышка да кантип пайда келтиребиз? Айлана чөйрө өскөн эмне тигет экенбиз? Тиккирсек, биз жанагы абабыздагы суубуздагы эмне боло баштады? Тазалана баштады. Ал эми бактарак өзүнүн кычкылды чыгаруу үчүн фабрика сымал экен. Таза абаны эмне кылат экен? Сыртка тазалап чыгарып, жаман өзүнө сооруп алат экен дагы, таза абаны чыгарып, айланабызды көрктөндүрмөк кылып, абабызды тазалап кетет. Ошон үчүн колубуздан келишинче эмне тигишибиз керек? Тигишибиз керек. Демек, балдар, бүгүнкү сабактан кийин жаратылышка болгон көз карашыңар өзгөрүп калдыбы? Өзгөрүп калды. Эгер балдар биздин убактыбыз көбүрөөк болгондо мындан көп нерсени айтканга жетишпейбиз. Эми балдар, азыр биздин сабагыбыз чектелүү болгондуктан бүгүнкү жаратылышты коргоо боюнча жакшы түшүнүк алдыңар деген ойдомун.